Урматтуу мекендештерим, эмне үчүн адамдар атты жакшы көрөт? Эмне үчүн атка аракет кыла беребиз биз пенделер? Себеби, ишенесизби, кыяматка чейин, акыр заманга чейин, бардыга чейин аттын пешенесине бүт жакшылык жазылган. Ошондуктан биз адамдар аракет кылабыз, жакшылык көрөбүз. Ал менен өткөн убакытка анын үстүндө өткөн убакытты эч качан суралбайсың адам. Атка аракет кылышыбыз керек. Мен айтып коем, кээде тамашалашып, атка ишиң түшсө, ат менен жүрсөң, ат менен дос болсоң, атың менен багып, ат менен ар дайым жан жолдош боло турган болсоң, анда сага эч кимдин, урологдун башканын пайдасы кереги жок. Анын сага эч кандай жардамы тийбейт, сен ден соолугуң сонун болот дейм да мен. Урматтуу мекендешим, дүйнөдө негиз эле 3 жыргалчылык бар экен. Биринчиси этти жегенде, экинчиси этти мингенде, үчүнчүсү этке киргенде. Ошондой экен атка аракет кылышыбыз керек. Бул дүйнөдөгү жыргалчылыгы ат менен самай сүйлөшүп, кедеме келип сүйлөшүп калам, не досум кандайсың деп болгон проблемаларымды айтып, атагы кудум ушул мени угуп жаткандай ушул башын ийкеп туруп берет да. Кээде ошол досторуң айтпаган нерселерди ушу атка айтып каласың да. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, атка аракет кылышыбыз керек. Ат биздин чыныгы, тарыхта карасаңыз, тизеден кан болуп кетсе дагы, ушул ат ар дайым жаныңда туруп берген да. Эч кайсы нерседен кайтпастан, Куранда келгенден кийин сен түшүнө бер. Куранда Аллах Таала уада бергенден кийин, ал жерде дүбүрүктүү, ар дайым ар нерсеге даяр болуп турган. Ит карасаңыз саарлап жаткан болот. Ал эми ат өзүнүн шаймандарын бүт саарлап туруп алып, ушинтип тик туруп берет. Мен кайсы жерге айдасаң кеттик, барабыз, акырына чейин сен мененмин деп ушинтип тосуп берет. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, атка аракет кылышыбыз керек. Ат менен сүйлөшүшүбүз керек. Ат бакканга аракет кылышыбыз керек. Кана, бисмилlah, кеттик. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, атка аракет кылайлы. Мусулман бир туугандарым, атты сүйөйлү, ат менен жолдош болойлу. Биз кыргыздар мурда ат менен ар дайым чогуу болгонбуз, атты мингенбиз, ат менен чогуу жүргөнбүз ар дайым. Бүгүнкүлөрчү назик болуп, назик айым болуп, аттан алыстап, башка шаардыктагы техникаларды минип, атка жакындабай койду. Атты үйрөнүшүбүз керек. Ат мингенди, сууда сүзгөндү, күрөшкөндү үйрөтүшүбүз керек балдарыбызга. Сөзсүз түрдө билиш керек бул нерселерди. Ошондой экен, ушул нерселерге аракет кылайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.